Ilim alуу maksatında kitap uğurdasa күnөө bolбойбу, күнөө болот. Эгерде китептин баасы 10 dirham, 5000 сомдон жогору болсо колуңдагы кесилет шарият боюнча. Ал ошо жана китеп уурдаса боло берет деген шаламолдолордун сөзү. Китеп мүлк. Анткени китеби бар болуп туруп, өзү молдо эмес болсо закат бериш важип болот. Үйүңдө сен китеп окуй албасаң, сен окуй албай турган китеп турса, закатын бербесең жооп бересиң, анткени бул мүлк, сатылат базарда. А молдо окуй турган китептери болсо, закат бербейт андан. Бирок бир китептен 2 нуска болсо, экинчиси закат бериш керек болот. Ошого менин китебим 2 нуска болсо, дароо чыгарып турам башкаларга, сен алдын оны, сен ал деп. 2 окшош китеп калып калса, бирөөнө закат беришке туура келет. Ошого окуган китептер келип бериш керек окуп тургандарга. Ондон бири 40тан бир байлык, 40тан бир кетет. 40тан бири. Мисалга биз да азыр 5 инсан окуйбуз да. Экинчи курс, үчүнчү курстун китептерин алып коебуз да, аларга беребиз ошондо. Жок, аны окуп атпайсыңбы сен? Ошо кетип атпайсыңбы? Кетип атпайсыңбы? Мечитке алып келип койсоңор, Курандан анан фазаил амалдан башка эчке чыгарып коет кээ бир туугандары. Андай болбойт тууган. Мечитке бирөө китеп алып келип койсо, муфтият уруксат берген китеп болсо чыгарганга аманат. Анан кээде машварда айтылган болушу мүмкүн, фазаил амалдан башкасын баарын чыгарып койгула деген ал жакшы эмес болот. Эгерде туура эмес акыйда киргизип койсо, анда аны айтыш керек имамга. Имам аркылуу чыгарыш. Өзүнчө апарып ырыта бергенде кыяматта жооп берет, бул вакыф болуп калат. Кээде пайгамбардын тарых китептери коюлса, алып чыгып ыргытып берген туугандарыбыз бар да, менден сурашты, кел ыргытып бердик биз деп. Андай болбойт. Ал вакыф. Вакыфты бузган болосуң, кыяматта жооп бересиң. Dini kitaplarında boş yok ya. Dini kitaplar olsa da böyle. Бардык китептерге. Бардык китепке, окулган китептерге, окуган китептерге бул. Мисалы үчүн математик болсоң, математик китептердин баарын жыйып ала бер. Анан кийин өзүң түшүнбөгөн географияны койбосоң, ага дагы закат бересиң.